Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү статус көрсөтүүбүздүн кезектеги коногу белгилүү коомдук ишмер, парламенттин спикери, коомдук десек туура болобу, же мамлекеттик, менимче мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов агайыбызды чакырганбыз. Ассаламу алейкум. Саламатсыз. Кандайсыз агай, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Мен эми сизди чакырганымдын эң негизги себеби быйыл Кыргызстан өзүнүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын белгилөө алдында турат. 30 жыл бул оңой убакыт эмес. Эгерде Кыргызстан менен ошол убактагы тең төрөлгөн балдарды элестетсек, анда 30га чыккан бала кадыресе үй бүлө күтүп, очор бачар болуп калган мезгили да. Кыргызстан кандай үй бүлө болду деп ойлойсуз? Урматтуу кыргызстандыктар, үстүбүздөгү 2021 жыл биздин кылым карытып келе жаткан кыргыз элибиз үчүн түндүгүн көтөрүп түтүнүн булатып кыргыз мамлекети деп түзүп алган мамлекетибиз үчүн өтө бир маанилүү жыл. 1991 жылдын 31 августунда кийин Кыргыз тарыхына легендарлуу парламент деп кирген Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши Кыргыз Республикасын көз карандысыз мамлекет деп жарыялады. Мына ошол парламенттин кабыл алган Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларациядан мурда 1990 жылдын 15 декабрында Советтер Союзу жашап турган мезгилде Советтер Союзу урап калат деген ой келе элек мезгилде биз ошол эле легендарлуу парламенттин 350 депутаты биринчи өтө саясий жактан ролу маанилүү, жогору бир тарыхый документ кабыл алган болчубуз. Бул Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө. Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө декларация Кыргыз Республикасынын ошол бүгүнкү Кыргыз Республикасы деген мамлекеттин нукура атын мына ошондо бергенбиз. 31 август 91 жыл эмес, 15 декабрь 1990 жылы. Эртерээк эле болгон турбайбы? Эрте болгон. Ал мезгилде биздин республикабыз Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы Советтер Союзунун составына кирген 15 республикалардын бири болчу. Мына биз ошондо ошол мезгилдеги парламенттин, президенттин, өкмөттүн, анан эң негизи кыргыз элинин ою, пикири, каалоосу ушул Советтер Союзунун ичинен, ушул чоң улуу державанын ичинен чыкпастан туруп, бирок өзүбүздүн республикабыздын статусун жогорулатып, өзүбүздүн функцияларыбызды, мамлекеттик функцияларыбызды кеңейтелик деген бир акылман чечим болгон. Тактоо иретинде суроо. Ош сиз айтып аткан убакта башка өлкөлөр ошол Советтер Союзуна кирген, курамына кирген. Ушундай абал бар беле аларда, же Кыргызстан жалгыз ушундай чечим? Ал убакта Прибалтика өлкөлөрү 90 жылы өздөрүнүн Советтер Союзунан чыгабыз деген катуу аракеттери болгон мезгил болчу. Ал эми өзүбүздүн атыбызды Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы дегенден Кыргыз Республикасы деп атаган өлкөлөрдүн биринчилерден биз болчубуз. Кыргызстан. Да, муну дагы биз эске алып коюшубуз керек. Ушундай кыймылдар башка жактарда бар болчу, бирок биз биринчилерден болуп 90 жылы республикабызды Кыргыз Республикасы деп атап алдык. Бул эмне деген сөз? Бул
миңдеген жылдар тарихы бар улуу кыргыз эли кылымдар бою өзүнүн алдына койгон чоң максатынын бири бул кыргыз элин этнос катары сактап калууга болгон аракети. Элдин өзүнүн тилин, руханий өзгөчөлүгүн, традициясын, адамгерчилик касиетин кыргыздын өзүнө именно кыргыздын өзүнө тийиштүү болгон бардык өзгөчөлүктөрүн кылымдар бою келе жаткан ошону сактап калып кийинки муунга биз өзүбүздүн кыргыз экендигибизди өткөрүп берүү, традиция катары улантып берүү, ортосунан бир эч кандай мындай бир үзүлгөн мезгилдер болбосун деген аракет болчу. Себеби 3000 жылдык тарыхы бар кыргыз элинин башынан эмнелер гана өткөн жок, кандай гана кыйынчылыктар болбоду. Бир убакта улуу кыргыз каганаты деген 5 миллион чарчы квадратный километр территориясы бар өзүбүзчө бир мындай дүркүрөп келе жаткан мамлекет катары дүйнөгө таанылып келе жаткан кыргыз каганаты деле жоголуп кетпедиби? Кылымдан кылымга созулуп айтылып келе жаткан улуу Манас бабабыз легенда болгон күндө дагы легенданын түбүндө тарыхый бир чындыктар, тарыхый бир фактылар жатат да. Мына Манас бабабыз түшкөн мамлекетти да оратып алдык да сактай албай. Ошондуктан 90-жылдын 15 декабрдагы кабыл алынган декларация бул тарыхый чечим. Мунун мааниси өтө терең. Ошол декларацияда биз эмне деген чечимдер кабыл алдык? Декларация өзү 15 статьядан турат. Ошондо биринчиси Кыргыз Республикасын Кыргыз Советтик Социалисттик эмес, Кыргыз Республикасы деп жарыяладык. Кыргызстан суверендүү демократиялык өлкө деп жарыяладык. Кыргызстан өзүнүн ички жана тышкы саясатын жүргүзүүгө укуктуу деп жарыяладык. Өз алдынча. Биз башка республикалар менен, башка мамлекеттер менен өзүбүздүн тышкы саясатыбызды түзүүгө өзүбүздүн укугубузду алабыз деп жаздык. Бийлик бутактары мурдакыдай бийлик бутактын башында компартия турат деген эмес, жок. Бийлик бутагы бүт алдыңкы демократиялык өлкөлөрдөгү сыяктуу 3 бутактан турат. Бийлик, мамлекеттик бийлик. Бул мыйзам чыгаруу бийлиги, бул аткаруу бийлиги, бул сот системасы. Кыргызстанда бир эмес көп партиялуу система түзүлөт. Эч бир партияга артыкчылык берилбейт. Бардык түзүлгөн партиялар, коомдук уюмдар Кыргыз Республикасынын конституциясынын негизинде гана иштейт. Кыргызстандын территориясы бөлүнгүс. Кыргызстандын территориясына эч ким тийише албайт. Кыргызстан өзүнүн территориясын өзгөртүүгө кыргыз элинин чечими менен, кыргыз элинин эрки менен гана территориясын бөлүнүшү мүмкүн. Бул эмне деген сөз? Эгерде биз коңшуларыбыз менен бир нече километр жерлер коңшуга өтө турган болсо, бир нече квадратный километр территория коңшулардан бизге өтө турган болсо, бул кыргыз элинин өзү чече турган нерсе. Кыргыз эли кандай кылып чечет? Кыргыз эли өзүнүн макулдугун ошого берет. Ал эми кыргыз элинин ою, пикири, каалоосу, чечими закон чыгаруучу бийлик аркылуу парламент аркылуу бекитилет, ратификацияга өтөт. Коңшу мамлекеттер менен болгондогу ордун бардыгы тең. Анан ошол бекитилген ратификациянын негизинде аткаруу бийлиги президент баш болуп, мына ошол чечим негизинде чечимди колдонуп туруп аракет кылат деген сөз. Ушунун бардыгы тең. Ошол 15 декабрдагы кабыл алынган декларацияда турат. Ошол эле декларацияда Кыргыз Республикасынын территориясында ядролук куралдарды сактоого, иштетүүгө жол берилбейт деп турат. Мына ошондой
тарихи документти биз Советтер Союзунун составында турган мезгилде кабыл алган болчубуз. Ал эми 1991 жылдын 31 августунда кабыл алынган декларациябыз, парламенттин кабыл алган декларациясы бар болгону 5 статьядан турат. Биринчи статьясында жазылып турат: Кыргыз Республикасы көз карандысы суверендүү демократиялык өлкө. Мына 3 момент. Көз карандысы суверендүү демократиялык. Демек, биздин декларациябызда Кыргыз Республикасынын багыты, мындан аркы өсүшү, мамлекеттин өсүшү дагы, мамлекеттин ичиндеги саясаттагы демократиянын негизинде болот деген сөз. Кыргыз Республикасы көз карандысы суверендүү демократиялык өлкө деп турат. Экинчи статьясында Кыргыз Республикасынын территориясында жалаң гана Кыргыз Республикасынын конституциясы иштейт деп турат. Ал убакта Советтер Союзу урай элек мезгил, Советтер Союзу таратуу жөнүндө чечим кабыл элек мезгил, ага чейин дагы жарым жылга жакын убакыт бар. Бирок мына көрөгөчтүк кылып, ошол мезгилдеги парламент, ошол мезгилдеги президент, ошол мезгилдеги өкмөт эң негизи элдин каалоосу менен мына ушундай декларация кабыл алынган болчу. Ошол Кыргыз Республикасынын көз карандысыгы жөнүндөгү декларация бүгүнкү күндө мына 30 жылдан бери биздин республикабыздын, биздин мамлекетибиздин эң негизги улуу майрамы болуп келе жатат. Мен муну абдан туура деп эсептейм. 31 августтан баштап биз өзүбүздүн толук көз карандыс мамлекет экендигибизди дүйнөгө тааныттык. Ошол эле декларациянын 4 статьясында мындай деп турат: башка союздук республикаларга жана дүйнөдөгү мамлекеттерге Кыргыз Республикасынын көз карандыстыгын таануу боюнча кайрылуу деп турат. Мына ошонун негизинде президент өзү тарабынан, мен жогорку кеңештин тарабынан, башка союздук республикалардын парламенттерине, дүйнөдөгү башка мамлекеттерге, дүйнөдө жаңы Кыргыз Республикасы деген мамлекет пайда болду. Биз сиздерден ошол биздин мамлекеттин эгемендүү көз карандыс мамлекет болгондугун таанууңуздарды суранабыз деп кайрылдык, кат жаздым. Ошонун негизинде Кыргыз Республикасын эгемендүү көз карандыс мамлекет катары таануу жөнүндө биз кат жазган мамлекеттердин парламенттери ратификация жасады. Биз Кыргыз парламенти кийин пайда болгон 15 союздук республикалардын бардыгытан кийин өздөрүнчө мамлекет болду да, алар дагы. Биз дагы алардын бизге болгон кайрылуусун карап, жогорку кеңешти бекитип, ратификациялап, биз кошо мамлекеттердин, мурдакы Советтер Союзунун составына кирген республикалардын көз карандыстыгын таандык. Биз алар менен эки тараптуу жана көп тараптуу карым катнаштарды, договорлорду, келишимдерди, токтомдорду түзө баштадык. 1992 жылдын 2 мартында, жарым жыл өтпөй, биз Бириккен Улуттар Уюмуна татыктуу мүчө катары кирдик. Толук кандуу мамлекет катары Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү болуп кирдик. Бириккен Улуттар Уюмунун эшигинин алдында, аянтында Кыргыз Республикасынын желегин көтөрдүк. Ошол мезгилде биз өзүбүздүн жаңы желегибизди бекиткенге 7 жылдык мезгилибиз эле мурдакы баягы Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын желегин көтөрдүк. Бирок ал желекте керемет болчу. Ал эми 5 мартта биз Кыргыз Республикасынын бүгүнкү жаңы желегин көтөрүп, азыр парламент отурган мурда ал жерде президент дагы, парламент дагы, Кыргыз өкмөтү дагы ошол эле мына ак үйдө отурчубуз, баарыбыз тең эле батып отурар элек ал мезгилде. Азыркы өкмөт отурган эски аянттын жанында? Жок, ал азыркы өкмөт турган имаратта мурда
жогорку кеңеш менен өкмөт турчу. Анан кийин биз жаңы азыркы Ак үйгө көчкөндө биз аны Кыргыз мамлекеттик университетине, Бала Сагын университетине берген болчубуз. Ошондой болуп калган. Мына Кыргыз Республикасынын түзүлүшү, түптөлүшү биринчи кадамын 2 күндөн баштап эсептесек туура болот. Биринчи чечкиндүү кадамдын бири 15 декабрь 90-жыл. Ал эми акыркы эң чечүүчү кадам Кыргыз Республикасынын өзүнчө көз карандысы мамлекет. Кыргыз Республикасынын территориясында жалаңгада Кыргызстандын конституциясы иштейт. Биз өзүнчө мамлекет болдук деп чечим кабыл алынган 31 август. Мына буюртса 31 августта Кыргыз Республикасынын 30 жылдык майрамын бүт кыргызстандыктар чын жүрөктөн кубанычтуу жаркыраган жарык маанайыбыз менен улуу майрам катары тособуз деп ишенем. Бул абдан жакшы. Абдан жакшы. Сиз азыр Кыргыз мамлекетинин эгемендүү, суверендүү, демократиялуу мамлекеттин төрөлүү алдындагы кичинекей тарыхын, мындай адамдын немесине алгандачы, өзүңүз айткандай, мамлекет үчүн бул негизги, мамлекеттин жарандыгы үчүн, биз үчүн бул абдан маанилүү окуя, эстен чыгарбай турган. Анан дагы бир нерсе көңүл бурчу, бул сыймыктанчу дагы окуя экен да. Себеби чындыгында эле жөн эл ошондой чоң тоталитардык өлкөнүн курамында туруп, ушундай саясий бир чечимдерди кабыл алып, менимче бул абдан чоң эрк керек болчу да. Көрөгөчтүк керек болчу. Бул аябай жакшы. Кыргызстан төрөлдү. Суверендүү мамлекет болуп дайындалды. Сиз айткандай, башка мамлекеттер Кыргызстандын көз карандысыздыгын таанып, мен билгенден дароо эле аз эмес өлкө тааныган 152 мамлекет өзүнүн оюн билдирген. Кыргызстанды биз көз карандысыз мамлекет катары тааныйбыз деп. Бул дагы таң калыштуу окуя да. Сиз экөөбүз бир сүйлөшкөндө айттыңыз эле, биз романтик болгон экенбиз деп. Туура. Муну эсептен айттыңыз. Менин сөзүм. Мына сиз айтып жатпайсызбы, Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын өзүбүздү жаңы дүйнөдөгү мамлекеттердин катарына кошулган жаңы мамлекет экендигибизди 152 мамлекет тааныды деп. Ошол мезгилде 200-гө жетпеген мамлекет бар болчу, дүйнө жүзүндө. Бул өтө чоң жеңиш болчу. Бул абдан чоң сыймыктанчу. Өтө чоң жеңиш, өтө чоң сыймык. Кыргыз элинин биз көпчүлүк убакта негативге көңүлдү көп бурабыз, кемчиликтер жөнүндө айтабыз. Ал эми бир жакшы жашаандар, жакшы бир жүргүзүлгөн иштерди унутуп коюуга аракет кылабыз. Себеби анын баары тең эми жакшы болгон экен бир убакта, бирок азыр жаман болуп жатпайбы деп эле кемчиликтерге көңүл бура беребиз. Кемчиликтерге көңүл буруш керек. Кемчиликтерге көңүл буруп, кемчиликти эмне үчүн айтабыз? Ошол кемчиликтерди кетирип жаткан, ошол мамлекеттеги болуп жаткан кемчиликтерди оңдой албай жаткан бийликтин атына багышталган, бийликтин атына каралган гана сын болуп жатат. Бул туура эмес. Биз өзүбүздөгү кемчиликтерди эмне үчүн айтышыбыз керек? Биз өзүбүздөгү кемчиликтерди өзүбүз жоюуга аракет кылышыбыз керек. Өзүбүздүн кемчилигибизди көрө билсек, бул көрөгөчтүк. Өзүбүздөгү кемчиликти көрбөй, баары тең эле жакшы деп көзүбүздү жумуп кое турган болсок, аны бүгүнкү турмушубуз, бүгүнкү чындык андай эмес экендигин көргөзүп коет. Биз кемчилигибизди жашырбашыбыз керек. Бирок ошо кемчиликтин себебин билишибиз керек. Кимден кетип жатат? Бийликтенби? Адамдын өзүнөнбү? Коомдонбу? Коомдук түзүлүштөнбү?
биздин кабыл алган мыйзамдарыбыздын туура эместигиненби же ошол кабыл алынган туура мыйзамдардын иштебей жатканынанбы? Биз элибизди жакшы турмушка болгондо да ар ким өзүнүн эмгеги менен, өзүнүн колу менен, өзүнүн аракети менен өзүнүн турмушун оңдош керек экендигин элге түшүндүрө албай жаткандыгыбызданбы? 75 жыл биз Советтер Союзунун составында болдук. Советтер Союзу жөнүндө менин оюм өтө жогору. Мен ошол системанын кызматкери болдум. Мен ошол мезгилдеги Компартиянын кызматкери болдум. Кыргызстан Компартиясынын жетекчилеринин бири болдум. Мен Советтер Союзу жөнүндө ичимде, жүрөгүмдө эң жылуу ойлор, пикирлер бар. Бирок Советтер Союзунун коом катары, коомдук түзүлүш катары, саясий түзүлүш катары мында дагы көп кемчиликтер болду. Эң чоң кемчиликтеринин 2-үчөөнү айтып коеюн. Биринчиден адамдын жасаган эмгеги иш жүзүндөгүсү бааланып, иштен кийинкиси бааланбай калчу. Экинчиси эң чоң кемчилдик бул жеке менчикти толугу менен жаап койгондук. Кандай гана адам болбосун, кандай гана коммунисттик моральга берилген адам болбосун, жеке менчикке кызыкпаган адамда чоң стимул болбойт экен. Мына ушуну рынок маселеси көргөзүп отурат. Дагы бир эң чоң кемчилдик муну Компартиянын идеология боюнча катчысы катары айтып отурам. Бул динди толугу менен жок кылганга аракет кылганыбыз. Биз адамды Кудайдан бөлүп алууга аракет кылдык. Адамды кудайсыз адам кылууга аракет кылдык. Кудайды жаңы идеология ошол алмаштырат деген туура эмес пикирде жүргөн экенбиз. Сиздин оюңузча ушул үч нерсе Советтер Союзун талкалады дейсизби? Жок. Үч нерсе эмес. Эмне үчүн биз анда ошондон мындай? Мен ошол системанын кемчиликтерин айтып жатам. Жок, Советтер Союзунун талкаланышынын негизги себеби эмнеде болду дейм да? Ошол убакта сиз мисалы үчүн Советтер Союзунун талкаланышынын негизги себептери ички жана тышкы күчтөрдүн аракети болду. Ички кемчиликтер болду. Экономикадагы чоң жетишпегендиктер, кыйынчылыктар өзгөчө. 1985 жылдан кийин Михаил Сергеевич Горбачев келип, жаңы саясат жүргүзүү боюнча, кайра куруу саясатын жүргүзүү боюнча келгенде, мына ошол мезгилдеги жүргүзүлүп жаткан саясат коом, партия, мамлекеттик бийлик бардыгы тең саясатка өтүп кетти дагы экономика калып калды. Мына ушул жагы экономикасы каралбаган мамлекеттин перспективасы болбойт. Ар бир эле мамлекеттин эң негизги фундаменти бул экономика. Экономикасы начар мамлекет канчалык ошол мамлекеттин жарандары патриот болбосун, өзүнүн мамлекетин сүйбөсүн, өзүнүн мамлекети үчүн жанын бербесин, бирок эртели кеч экономикасы өспөгөн, артта калган кедей мамлекеттин перспективасы чакан болуп калат, тайкы болуп калат. Мына ушуну биз эч убакта эстен чыгарбаш керек. 30 жылдык биздин мына үстүбүздөгү өткөн 30 жылдык тарыхыбыз биздин өзүбүздү тастыктап, өзүбүзгө көргөзүп жатат. Биз 30 жылдын ичинде канча жолу мамлекеттик төңкөрүш жасадык. Бирөө айтат революция дейт, бирөө айтат мамлекеттик төңкөрүш дейт. Мен ал дефиницияларга азыр токтогум келбейт. Бирок биз саясат менен өтө эле көп көңүл буруп кеттик дагы, экономикабыз калып калды. Мына Советтер Союзунун убагында мына Кыргыз Республикасы өнүккөн индустриалдуу агрардык республика деп эсептелчүбүз биз. Индустриалдуу агрардык, то есть биринчи орунда индустрия, өнүккөн
завод, фабрикалар, өндүрүш. Бул өндүрүш да. Өндүрүш мына биринчи орунда. Экинчи орунда болсо аял чарба болчу. Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын дүн продукциясынын 60%-ин өндүрүш берчү. 40%-ин аял чарба берчү. Мына биз 30 жылдын ичинде өндүрүштүн баарын талкалап алдык. Өндүрүштүн дагы ичинде жеңил өнөр жай. Бизде баары бар болчу. Менимче көп басымдуулук биздин күчүбүз көбүнчө жеңил өнөр жайда болот дейм. Жок. Бул же мен айтып коеюн. Мына Ленин завод 20 000 киши иштечү. Завод Фрунзе 50 мамлекетке ошо завод Фрунзанын чыгарган продукциясы кетчү. Айыл чарба. Бул Советтер Союзунан сырткары 50 мамлекет. Жок, баарысы менен ички тышкы. Ошондо. Бул деле көп да. Бул деле көп. Мына 10 500 киши иштечү. Завод ЭВМ 8 000 киши. Завод Ферл 6 000. Фрунзе заводу. Фрунзе заводу мен айттым жана 10 500 киши иштеген. Ушулардын баарын талкалап алдык да азыр. Андан башка конвойно-суконный комбинат деген өсемде эле. Трикотажный комбинаттары өсемде эле. Жибек комбинат, Оштогу жибек комбинаттары өсемде. Пахта чыгаруу комбинаты. Сурма иштетүү боюнча. Кайдаркандагы сурма иштетүү комбинаты, жана башкалар. Булардын баарын тең биз азыр талкалап алдык. Машиностроение да бар болчу менимче. Машиностроение бар болчу. Бизде атыргыл ОКБ2 деген бар болчу. Орусчасы мындай ката отдельный конструкторское бюро космических исследований дейт. Биз космостогу учуп жаткан жанагы спутниктерге дагы өзүбүздүн тетиктерибиз бар болчу. Ушул азыркы физприбордун жок, физприбор ал башка, азыр дастан болуп атат. Ал мынау Султан Ибраимов менен Токтогул көчөсүндө. Мына биз ошол завод фабрикаларын баарын талкалап алдыкпы? Айыл чарбабыздын баарын талкалап алдык. Ушул кемчиликтер, орусча айтканда ушул издержкалар объективный жагы дагы бар, субъективный жагы дагы бар. Объективный жагы жанагы мен айткан чоң завод фабрикалардын иштебей калганынын себеби, талкаланып калгандыгынын себебинин эң башында ошол завод фабрикалардын чыгарган продукцияларынын сата турган рынокторун жок кылып алдык. Советтер Союзу урагандан кийин ар бир республика өзүнүн окаты менен, өзүнүн аракети, өзүнүн кызыкчылыгы менен болуп калды дагы биз чыгарып жаткан продукциялар туруп калды. Мына бул жерде бизде Чолпон деген жакшы фабрикабыз бар болчу, бут кийим чыгаруу боюнча. Тооба. Бит Советтер Союзу боюнча кетчү. Ушул Чолпон фабрикасынын чыгарган бут кийимдери. Союз урагандан кийин 1 жылдан ашык чыгарып жаткан продукциябыздын баарын тең ала турган рынок жок болуп калды. Мурдакы союздук республикалар отказ берип коюшту. Складка иштей баштадык. Складтар толуп кетти. Андан кийин эмне болду? Акырында Кытайдын арзан бут кийимдери келди, Кытайдын кийимдери келди, трикотажный фабрикалар иштебей калды, башкалар иштебей калды. Кытайдан келген жеңил арзан, сырты жалтырак, жарым жылдан кийин эчтекеге жарабай калган бут кийимдердин баардыгы тең келди дагы биздин рынокто толтуруп кетти. Бул объективдүү бир коом, бир система урагандан кийин экинчи система бутуна тура элек мезгилдеги объективдүү кыйынчылыктар. Муну эч бир мамлекет башынан өткөрбөй койбойт. Биз ошону эске алып коюшубуз. Бул азыр мен бүтөйүн. Бул биринчиси. Ал эми экинчиси субъективдүү кемчилдик мына ошол мезгилдеги башкаруу системасынан кетти. Мына ошол парламентти башкарып жаткан мен деле өзүм мойнума алам. Биз дагы ошол мезгилде аркасынан рынок өтүү деген мынандай болот экен деген кадамдарды башталды. Бул аткаруу бийлигинен. Сиз азыр алдын ала эми сиз кыракы кишисиз, тажрыйбаңыз абдан мол. Айрыкча саясатта мындай сүйлөө, диалог болгондо менимче сиз сезип турат болушуңуз керек да, алдын ала кандай сөз болорун. Мен азыр сизге ошону айтайын деп аткам. Биз 30 жылдык тарыхты сүйлөшүп атабыз да Кыргызстандан. Абдан туура басым кылдыңыз. Чындыгында позитивдүү, жакшы жакты көрө билүү бул абдан жакшы. Эгерде ал болсо, бизде ал жок эмес.
Биз мактанчу, сыймыктанчу абдан көп жактар бар да 30 жылдын ичинде. Ошол эле өзүбүздүн улуттук акчабыз жүгүртүү боюнча чечим кабыл алынган. Демократиялуу өлкө болобу дегенибиз жана нейтралдуу эч кандай согуштарга катышпаган өлкө көп жактар бар. Бирок ошого болбой эле 30 жыл ичинде 2 жолу мен билгенден парламентти мөөнөтүнөн мурда таркаттык. Бул биринчиси сиздер отурган легендарлуу парламент, экинчиси болсо 2005 жылдагы парламент. 4-чү чакырылыштагы парламент менимче. 5 президентти мөөнөтүнөн мурда алмаштырдык. Сиз саясатчы катары, политолог катары, мамлекеттик ишмер катары бул мамлекет үчүн кандай, бул нормалдуу көрүнүшпү? Жок, бул мамлекет үчүн нормалдуу көрүнүш эмес. Биринчиден мен сиздин эки парламент таркатылды дегениңизге тактык киргизип коеюн. Легендарный парламент таратылган жок. Легендарный парламент таратууга президенттин укугу жок болчу. Парламент өзүн өзү тараткан жок, бирок сентябрь айындагы жүргүзгөн чакырган кесек сессиябызды өткөрбөгө президент өзү баш болуп, ошол мезгилдеги премьер баш болуп сессияны өткөрбөгө аракет кылышты. Квота депутаттарды келтирбөөгө аракет кылышты. Ошонун негизинде кворум болбой калды дагы. Биз сессияны жыйналыш катары өткөрдүк. Жыйналыш катары өткөрдүк. 132 135 киши катышкан болчу. Бирок парламент өзүнүн функциясын 1995 жылда март айына чейин сактап калды. Ошол мезгилдеги легендарлуу парламент өзүнүн президиум аркылуу өзүнүн чечимдерин аткарып турду. Бул бир. Экинчиси, парламент таркатылган 2007 жыл болчу. Мына ошол 2007 жылкы парламентти таркатууга мен өзүмдүн түздөн түз тиешем бар деп эсептейм. Себеби мен ал парламентти тарасын деп чыккан эмесмин. Ал мындай болуп калды. 2006 жылы ноябрь айында, ал убакта президент Бакиев болчу. Ноябрь айында парламент жаңы конституция кабыл алды. 2006 жылдын ноябрь айында. Анан ал конституциябыз жарабай калыптыр деп мындай өзгөрүштөр Кыргызстанда эмес, дүйнө мамлекеттеринде өтө сейрек кезиле турган окуяда. Декабрдын, ошол 2006 жыл декабрдын 30 декабрында конституцияны бир күндүн ичинде кабыл алышты. Ноябрда 1-ди кабыл алып отурат, декабрда 1-ди кабыл алып отурат. Бул толуктуу өзгөртүү да эмес. Жок, экинчи конституция катары. Экинчи конституция альтернатива катары ошондо. Жок, альтернатива эмес. Толук алмаштыруу да, туура? Конституцияны алмаштыруу, жаңы конституция. Ооба. Альтернатива эмес, бул өзүнчө жаңы конституция катары. Анан ошону 30 декабрдагы конституцияны кабыл алгандан кийин мен телевизордон чыгып сүйлөдүм. Эгерде ушул 30 декабрдагы парламент кабыл алган конституцияга, ошол конституцияны ишке киргизүү боюнча законго президент кол кое турган болсо, мен элге кайрылып, элди көтөрүп, конституцияны толугу менен алып таштоого элди үндөйм деп. Анан Мелиса Шумкановдун агымы жана башкалар менин атыма критика кыла баштады. Мына андан бери 10 күндөн ашык өтүп кетти. Биздин Абилбиевич деп мени Мелиске ошон тийишип коелу, Абилби деп. Агабыз отуруп калды деп. 15 январда Бакиев кол койду. Болбой эле. Болбой. Коомдун каршысы. Ошол жерде бир жагында ошол мезгилдеги премьер-министр Кулов турат, экинчи жагында Конституционный соттун председатели Баякова турат, жана башкалар. Алар туруп турат, Бакиев отуруп кол койду. Ошол күнү кечинде мен НТСтен сүйлөп айттым. Мына бул туура эмес деп, анан жарым саат сүйлөп, түз эфир сурап алып, Конституцияны отменить эткиледи. 2 күндөн кийин Бакиев чакырды мени. 17
январда чакырып айттым: Медеткан Шеронкулович, мен сиздин сүйлөгөн сөзүңүздү көрдүм. Сиздин айтканыңыз туура экен. Мен Байекова менен сүйлөшсөм, Чолпон Турсун айтты, Медеткан Шеронкуловичтуку туура деп айтты. А мен күлүп айттым: эгерде Байекова Конституцион соттун төрайымы катары меникин туура деп жатса, эмне үчүн жаныңда туруп анда айткан жок, мынага кол койгонго болбойт деп. Баки экөөбүздүн ортобузда мындай сөз болду: Медеткан Шеронкулович, мен сизден сурайм, өтө сурана, мен 1 ай мага мүмкүнчүлүк берсеңиз, сөйлөбөй турсаңыз, мен бул конституцияны закондуу жол менен отменить этем деди. Бакиев. Мына Бакиев экөөбүздүн ортобузда. Бакиев Белоруссияда кабарлашып сурап алсаңар, тактап алсаңар болот. Мен айттым, биз сизге ишенебиз да. Мен айттым, макул дедим. Макул. Себеби мен өкмөттү бекитип алайын деди. Конституциянын негизинде өкмөт кайра түзүлүш керек да. Аткаруу бийлиги. Анан Бакиев аракет кылып Феликс Шаршембаевичти 2 жолу парламентке киргизди, 2 жолу парламент аны бекитпей койду. 3-чүгө ал койгон жок, анан кийин Исабековду койбоду. Исабеков 3 ай иштегенден кийин анан Алмаз Шаршенович келип калды. Ошону менен өкмөт ортосунда чахарда болуп, башаламандык болуп, биринен бири созулуп калды. Азыр мен ушуну аягына чыгарып коеюн. Бул керек, бул тарых. Июлдун 19-унда, ошол эле 2007-жылдын июлдун 19-унда мен Иранга элчи болуп учуп кеттим. Кетердин алдында кирсем, Бакиев мага айтты: Медеткан Шеронкулович, мен сизге берген сөзүмдү аягыма чыгам, бул конституцияны отмена жатайбыз деди. Анан кийин закондуу түрдө менимче 2 депутат болуш керек, могу ошибиться. Мелис Эшимханов менен Кабай Карабеков Конституционный сотко кайрылып, депутаттар катары запрос жасап, Конституционный суд парламенттин 30-декабрдагы чечимин отменить этти. Конституция токтотулду, отменить этти. Ошонун негизинде анан кийин ошол парламент таркатылды. Ошол парламент таркатылды дагы, анан октябрь айында жаңы парламенттик шайлоо болду. Мына парламентти таркатуу боюнча ошол чын эле болгон. Ал эми сиздин айтканыңыз дагы бир нерсе туура бар. Бул 2010-жылы 7 апрелде убактылуу өкмөт келип алып, бүт бийлик барын, бутактардын барын таратпады. Аткаруу бийлигин дагы, мыйзам чыгаруу бийлигин дагы, Конституциялык сотту дагы. Мен бул чечим боюнча дайым айтып келе жатам. Убактылуу өкмөттүн 1-декрети 7 апрель 2010-жылкы кабыл алган декрети 1917-жылкы 7 ноябрдагы большевиктердин 1-декретинен айырмасы жок. Мен окумуштуу катары дагы, саясатчы катары дагы, жөнөкөй эле кыргыз жараны катары мен 2010-жылкы убактылуу өкмөттүн кабыл алган чечимин бул антиконституциялык кадам деп эсептейм. Ал эми төңкөрүш. Жок. Чечим жок, декларацияны айтам. Жок, мен общий жалпысынан айтам. Бул туура эмес декларация деп, декрет деп эсептейм. Ал эми жүргүзүлгөн ишти мен муну мамлекеттик төңкөрүш деп эсептейм. Мына мен буга келгенде мен сиз менен кошулам. Мен оюңузду того терин айткым келип атпайбы? Бир сөз менен төңкөрүш. Бул мен дайыма айтып келе жатам. Бул мамлекеттик төңкөрүш. Бардык кандай мамлекет болбосун, тоталитардык болобу, диктатордук болобу, же болбосо эркин болобу, элдик болобу, же бир кандайдыр бир партия башкарабы, айырмасы жок. Кандай бардык мамлекеттердин өзөгүн 3 бийликтин бутагы башкарат. Бул сиз өзүңүз айткан аткаруу бийлиги, башкаруу бийлиги жана сот бийлиги. Негизги мамлекеттик кризисте, мамлекетти куруу түптөө кризисинде
кайсыл бутак көбүрөөк ролду ойнойт? Мындай бөлүп карауга болобу? Кайталап айтыңызчы сурооңузду. Мамлекетти тургузууда түптөө процессинде кайсыл бутак бийлиги, эгерде ошол процесс кризиске учураса, кайсыл бутак бийлиги көбүрөөк күнөөкөр болот? Же бул баары бири-бирине, мен сезип турам, баары бири-бири менен майкалышкан. Мен айтып берейин. Биринчиден, мамлекеттеги бийлик бутактарынын кризиси ошол ар бир бийлик бутактарына татыктуу болот биринчиден. Ал эми жалпы жөнүнөн мамлекетке зыян тийгизе турган үчөөнүн тең болот. Бирөөнүн көбүрөөк болушу мүмкүн, бирөөнүн азыраак болушу мүмкүн. Бул эми үчүн бирөөнүн аз, бирөөнүн көбүрөөк болот. Реально бийлик кимдин колунда? Канчалык мамлекеттик бийлик үч бутактан турат деп айтпайлык, бирок ошол үч бийлик бутагынын функциялары, укуктары бирдей эмес. Бир жерде аткаруу бийлигинин укугу жогору болуп кетет дагы, мыйзам чыгаруу бийлигин, сот бийлигин басымдоого аракет кылат. Аны башкарып алууга аракет кылат. Анын үстүнөн командовать эткенге аракет кылат. Мына ушул алып келип туруп, бизде мына чындыгын айтканда 5 президентибиз алмашып отурат, 3 жолку мамлекеттик төңкөрүш болуп жатат. Ошонун негизинин түбүндө чындыгын айтканда баары бир эң эле күнөөнүн көпчүлүгү аткаруу бийлигинде турат. Биринчи орунда. Бирок ошол аткаруу бийлигин өзүнүн функциясынын негизинде, конституциялык функциясынын негизинде контролго ала албаган, ошого кошомат кылган, ошого поддакивать этип отурган мыйзам чыгаруу бийлигинде бар. Ошол Кыргызстандын конституциясынын негизинде жазылган закондорду туура ишке ашырбастан коррупцияга берилип кеткен сот бийлигинде турат. Сот бийлигине болгон элдин ишениминин кетип жаткандыгы, ар бир жаран өзүнүн жеке керт башында же болбосо тууган тушкандарынын, жакындарынын, тааныштарынын тажрыйбасынан көрүп атат. Сот бийлигинен биз чындыкты издей албай калдык деген көйгөйлөр эмнеден чыгып жатат? Ошол сот бийлигинин, сот системасынын туура иштебей жаткандыгын. Мына ошолордун бардыгы биригип келип туруп элдин кыжырын кайнатат, нааразычылыгын күчөтөт, анан кийин алып келип туруп массалык түрдөгү элдин көчөгө чыгышына, нааразычылыктын массага айланып кетишине, акыры келип бийлик башындагылардын же тиги бутагы, же бул бутагы мамлекеттен качат экен, түрмөгө түшөт экен. Детонатор болуп берет турбайбы? Жана башка негативге өтүп кетип атат. Биз 30 жылдын ичинде башыбыздан көп нерсени өткөрдүк. Бишчелик, мына 15 мурдакы союздук республиканын ичинен бишчелик ушунчалык бийлик башкарууда башаламандык башка республикаларда боло элек. Биз бул жагынан да сыймыктансак болот. Жок, бул сыймыктана турган нерсе эмес. Сиздин юморуңузду түшүндүм. Башыбыздан кыйынчылыкты көп өткөргөн акылман элбиз. Эми ушул жерге келгенде кичине токтоолук кылып, оң жагыбызды бир карап, ассаламу алейкум рахматулла деп, сол жагыбызды бир карап, ассаламу алейкум рахматулла деп, анан алдына карап, Кудайым бизге акыл бер. Жакшы бир үмүт бер. Мына мамлекетибизди оңдойлу деп туруп алдыга жала турган мезгилге эми жеттик. Туура. Кыргыздын учкул сөздөрү абдан көп. Туура. Сиз аксакал киши катарын абдан жакшы билесиз. Ошолордун бири 30-ында орок оралбаган, 40-ында кыйратмак беле деп юмор менен айтып коюшат да. Мунун чындыгы абдан чоң. Биз азыр кыргыз мамлекетин адам өмүрү менен алып көрсөк, 30-га чыгып орок орчуу убакытка келдик окшойт да. Эгерде биз бир жумуш жасай турган болсок, анда азыр жасашыбыз керек. Эгер жасабасак, анда 10 жыл дагы эле бат өтөт, анан 40 жылдыкты белгилейбиз, андан кийин дагы бир жана жакшы юморда айтылгандай, анан көнүп калабыз.
Жок. 30 жылда ора корот кыргыздын улуу сөзү. Ал туура. Бирок мен элге ишенем. Элдин акылмандыгына ишенем. Мынау мамлекет, кыргыз мамлекети. Тарих ушундай болуп калды. Биздин тагдырыбызга туш келип калды. Ушул мамлекетти түптөөгө. Мына ушу 30 жылдан бери мен араңарда жүрөм. Кемчилдигин да көрүп, ийгилигине дагы аралашып. Мен толук ишенем. Биз мамлекетибизди мындан ары жаман жолго алып барбайбыз. Биз акыл эсибизди токтотуп, алдыга мындай бир объективдүү карай турган мезгил келип калды. Кыргыз мамлекети дүйнөдөгү эң бир бактылуу эл жашаган мамлекетке айланарына мен толук ишенем. Себеби бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Эмне мүмкүнчүлүк? Жакшынакай климаты дагы, жаратылышы дагы керемет болгон кыргыз жерибиз бар. Ушул жерде турган акылман элибиз бар. Ушул жерде турган кыргыз эли титулдук эл катары турган мамлекетте 80ден ашык улуттун өкүлдөрү бар. Ошолордун бардыгы тең кыргыз мамлекетин менин мамлекетим деп сыймыктанып, ушул мамлекетти чыңдоого аракет кылат деп ойлойм. Ишенем. Менин тилегим дагы, менин каалоом дагы ошол. Урматтуу кыргызстандыктар, келе жаткан 30 жылдык майрамыбыз кут болсун. Келечегибиз кең болсун. Келечегибиз жаркыраган, жакшы келечек болоруна мен ишенем. Айтканыңыз келсин. Сизге чоң рахмат. Менимче бул сөзүбүз акыркы болбойт. Биз сизди дагы чакырганга аракет кылабыз, убакыт таап келип бересиз деп үмүт кылабыз.